Урматтуу Акылбек Сөнүч, урматтуу жыйын катышуучулары. Биз жакында эле азыр айткандай эл менен жолугушуп келдик жерлерде. Муногу билим берүү министрлигине мектептер боюнча силер муногу азыр эски мектептерди сунуш кылганыбызда биз кат менен эл кайрылганда силер комиссия түзүп ал жерге барасыңарбы, жерине көрөсүңөрбү мектептин абалын? Сөзсүз түрдө көрүлөт, алардан толугу менен видеолору дагы бар, толугу менен сүрөт картасы, демографиялык көрсөткүч, анан абалынын баары. Анан биз аны дагы ишенбей спутник аркылуу дагы абалынын баарын карайбыз. Мен азыр бир 2-3 мектеп боюнча айтып кетейин. Муногу Көк жер айыл өкмөтүндө Алашан мектеби деген. Ашар жолу менен Пакса Ылайда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин корутундусу бар. Ал мына Кудай сактасын жерди төрөлөр болуп атат, түшүп кете турган абалда турат. Өтө оор. Ошону мына 2024-кө сунуштайбыз, киргизебиз дедиңиздер. Ошонун абалы кандай айтып бересизби? Киргиздиңиздерби? Биз бүгүнкү күндө толугу менен Чүй областындагы мектептерди ошол жергиликтүү мамлекеттик администрация, Госстрой менен карадык. Анткени урбанизация, ички миграцияны эске алып 4 сменада окуган балдардын шартын жеңилдетүүгө. Жок, ошол мектеп Алашан мектеби. Экинчиде анан калган Акылбек Сөнбекович да берген тапшырма, калган областтык жетекчилер менен артыкчылыктуу багыттарын тизме түзүлөт. Ошондой эле жана Айбашев мектеби, Кулатов айыл өкмөтүндө мен силерге айттым эле. 300 орунду, бирок 900 окуучу окуйт. 3 смен менен ал батпайт экен. Кээ бир окуучуларга 40-тан 50-тен окуган класстар бар экен. Бирок абалы оор. Мен сизге тактап жооп берип коеюн. Ошо боюнча тактап койгула, Баглан мектеби бардыгынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин корутундусу бар. Авариялык бул жерде окуганга болбойт деген. Ошол боюнча 2024-кө киргизебиз дедиңиздер. Анан кийин ошондой эле айтып кетейин, муногу капремонтко киргизип аткан мектептер. Ал Нокат районунда канча мектеп кирди? Сизде азыр маалымат барбы же кийин тактап бересизби? Ошону айтып коюңузчу. Сизге кат менен беребиз. Тактап бериң, өтө оор мектептер. Мен сиз менен кийин неметейин. Сүйлөшөлү. Анан муногу Айыл чарба министрлиги, урматтуу Бакыт Эргешевич, муну Найман каналы Сапарбаев атындагы биринчи этап менен Сапарбаев жагы башталды эле, экинчи этап менен баштайбыз дедиңиздер. Жакында суу келет, ал жердин абалы оорураак экен. Ошонун кандай болду? Баштай турган болдуңуздарбы? Ооба, бизде планда бар, Сапарбаев. Планда бар. Жакында жанагы жазгы талаа иштерге уже суу талап болот экен, ошону эртерээк баштасаңыздар дедик эле. Хорошо. Ал планда бар да? Бар. Рахмат. Анан Минтранска муногу Нокат жолу эрте менен ошол башталды эле. Нокат Ош, Нокат Испана жолу. Былтыргы 17 километр киргизгенсиздер, Экинчи Былтыр 13 километр. 13 километр киргиздиңиздер. Экинчи слой басылбай калды. Биринчи слою азыр абалы оор болуп уже ямалар башталыптыр да. Ошону качан баштайсыздар? Ошо былтыр болсо 13 километрин бул жалпы узундугу 47,8 километр. Ошонун болсо эң начары деп ошо 13 километр тапканбыз. Ошону 2 участкага бөлүп туруп былтыр биринчи слой асфальтын басканбыз. Азыр болсо уже буюрса экинчи слойун уже дайындап атабыз. Экинчи слойун жакынкы аралыкта уже баса баштайбыз. Жакынкы муну канча убакытта баса баштайсыздар? Ошону элдер кайрылып барып көрүп келдиңиздер да. Ал асфальттын басылган биринчи слой уже кичине ямышный бузула башталыптыр. Ал болсо өзү ушундай немеси бар, өзүнүн гарантийни карап туруп ошо кандай немеси болот экен, анын баарын устранение этип коюп жасай беребиз, анын өзү норма менен келе атат да иши. Буюрса мына жакынкы аралыкта уже биз асфальт заводдун баарын аяк орноштурдук. Эми жакында немесин баардыгын дайындадык. Эми буюрса иш башталат. Кече комитеттен да сиздин орун басарыңызга суроо бердик эле, так жооп бербей койду да. Муногу Жайка менен болгон калган 34 километрини качан баштайсыздар? Эми азыр бул болсо 2015-жылдан бери жана сүйлөшүүлөр жүрүп келе атпайбы, билесиңер, өзүңөр жакшы билесиңер, ошо Жайка менен. Анан ошол тендер өткөзөбүз деп аткандан аяктан жана степ программасы боюнча 20-жылы ковид болуп калган, 21-жылдар болсо степ программасы менен баштайбыз деп аткандан жана Россия менен Украинанын өкөн спецоперациясы болуп калып, бул жактан келбей калып, ошол себептен бул тендерди отмен кылып коюшкан. Азыр болсо ошол жана неме болот, деген туннелди караштырып, ошо туннелден арткан акчаны ошол жака киргизебиз ачкан. Азыр сүйлөшүүлөр мартын жүрүп атат ошол жакта.
ал ошо жайка боюнча иш алып барылып атабыз.